hücrede okukamında. Orta mektepti bitkenden keyin tüzül armiyaga ketgemdi. Şunda kıyın ele, aval kıyın, oğur ele de. Abdüşkür Agay köz Allah nasip bolup Egipetke Al-Azhar Üniversitetine Kırgızistan'dan ököz koygana nasip boldu. Men mektepi bitkenden keyin ilim jönünde hücrede okukamında. O malda medrese jogu deyim. Din bakıt okukam. Keyin 1992 yılı bir yerge kelip Hazreti Umar atındağı medresege okup şeytan diplom alganmın. Men orta mektepti bitkenden keyin tüzül armiyaga ketgemdi. Armiyadan kelgenden keyin dini bilimge okugamdı. Emege algaç oşo okudu bitkenden keyin endi baştapkı emelerde Moldo Anarkol, Moldo Şamışe, Moldo Savır damdalardan okuyam algaç. Andan keyin armiyadan kelgenden keyin Moldo Şakir damlaga Fergana oblusunun Kuvasay rayonunun Boz ayılında okuyam. Men orta mektepti 81 yılı bütürüp, andan keyin teknikалық оқу жайына кирдим. Электромонтер деген кесипке ээ болдум. Ошондон кийин мен ошол 82 жылдары dini bilim алуу үчүн ал убакта СССРдин убагында медресеге кириш кыйын эле. Бухарага, Ташкентке барыш кыйын эле. Мен хужраларга окууга бардым. Бага Молда Талипжан дамланын алдына барып, ошол кишинин хужрасында окуу илим алууну баштаганмын. Ошол кишинин алдында 82 жылдан баштап 3 жыл, 4 жыл талим алдым. Ал убакта багындай ушундай кыйын эле, абал кыйын, оор эле да. Биз эми багындай жашырынып окудук. Андан кийин ал киши Тажикстанга көчүп кетти. Биз калып калдык. Андан кийин андан 3-4 жылдан кийин Душанбедеги Яван деген айылдагы Кыргызабад деген айылга окууга бардым. Ал жерде чоң дамылла, Молла Абсаттар дамылланын колуна барып илим ала баштадым. Ошол жылдары баягы 84-жылдары болсо керек да. Ал кишинин колунда мен баягындай фик илимдерин окудум көбүнчө. Мухтасардын жарымын бүтүрүп барган элем, ал жерде Мухтасарды бүтүрдүм. Шаркулбек Аяны, Хидая деген китептерди, андан кийин Фарайыз деген китептерди окудум. Мишкатил Масабых деген китептерди окудум. Кыскасы ал кишинин колунда дагы 4 жыл ошол жерде окудум. 91-жылы Ташкентке окууга насип болуп, ошол Абдüşkür Агай, мен, анан Абдыманас деп ошол үчөөбүз тапшырдык. Анан ошол жерде Ташкенттеги Имам Бухари атындагы ошол жогорку окуу жай эле. Ошол мезгилде Орто Азияда эң жогорку окуу жай ошол бир гана Ташкентте болчу. Андан кийин ал жерде 2 жыл окудук. Birinci, ikinci kurstan анан Абдüşkür Агай экөөбүз Алла насип болуп Египетке Al-Azhar Üniversitetine ошол виза келип, ошол Кыргызстандан экөөбүз койгона насип болду. Ошол университетке тапшырган мезгилибизде мен Usuluddin ошол тафсир бөлүмүнү тандадым дагы. Кудайыма шүкүр, ошол Al-Azhar Üniversitetинин ошол Usuluddin'in тафсир бөлүмүнү бүтүрүштү Алла Таала мага насип кылды. Köyle boldu dep al kezde. Biz Kölkent'te okuyorduk, Isfara rayonu Kölkent degen ayında. Ama da komünistlerden küçüğün mezgiliyle bizi de Taciklerin korğanını bilesiniz de büyük. Dual men urulgan, ulay menen. Keçinde 1 saat gana açıp koyattılar da. Biz 1 saat açıp koyat. Şunda barıp sabah alıp qaytıp kelgenden keyin qayra bekitip koyat. Bir
çığa turgan bolsaň dagy erteňden namaz okup çykyp ketesin. Kayra keç karangy kirgende şamdakin kayra kelip şo uyga kirip ketesin. Koşnu kolun bilbеш üçin şonday kılatlar da. Kede жаштарга студенттерибизге айткан мезгил айтамын. Биз баягы мына азыркы күндө кээ бир жаштар менен Москвага барып калганда баягы милициядан качкан жаштарды көрүп калабыз да, документтин туура эмес мээлерининчи. Себеби аларны өздөрүн бир күнөөкөрдө эсептейт да, себеби документ туура эмес да. Биз дагы ошол хужрада окуп жүргөн мезгилибизде ошондой элестетет элек да өзүбүздүчү. Баягы хужрадан окуп чыкканыбызда милицияны көрсөк, ушундай жүрөгүбүздө шуу этип коркуу пайда болот эле да. Мындайча айтканда биз бир кылмыш кылып аткандай сезилипчи. Чындыгында биз элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кызмат кылабыз деген инсандар элек. Кыйынчылык албетте кыйынчылык болот эле. Кыйынчылык эң кыйынчылыгы ошол Союздун учурунда жашыруун окуганыбыз өзү кыйынчылык эле. Кыйынчылык менен бир жерде сабак болбойт, жылып ар бир устаз белгилеген жерлерде сабак болот. Кээ күндөрү бирөөлөр билип калса ал күнү сабак болбойт. Ушинтип кыйналып кыйынчылык болот. Азыркыдай мындай отопление деген нерсе, жылуу деген жай жок, суук, печке жагуу деген нерсе мүмкүнчүлүк жок, кыйын. Анан ошол жабынчылар жабынып алып, ошентип кыйналып, кысталып окудук. Бирок эч качан биз ошол күндөрүбүздөн баягыдай наразы болуп эмне кылбай кайтып сүйүнөбүз. Иншалла Алла субхана таала ошолордун мына бүгүнкү күн ошолордун бизге Алла таала берген бир неаматы, тартуусу. Бул бу дүйнөдөгүсү. Буйруса ошол күндөрдүн кыйынчылыгынын негизинде мына бүгүн ошол Египетке окууга барып келдик. Анын сыртында Кудайыма шүкүр канча жолу ажы башчы болуп барып келдик. Ошол баарысы ошол күндөрдүн кыйналгандыгыбыздын Алла таала бизге берип аткан бир белеги деп билем. Алгачы жаңы Моlla Абсатар деген ажы болгон. Ал киши кайтыш болду. Алла рахмат кылсын. Биринчи устазым негизи мен өзүмдүн атам, анткени Кудайыма шүкүр биздин үй бүлө диний үй бүлө. Ошондуктан атамдан тамгаларды өргөндүм. Андан кийин атам биздин айылда ушул адат болчу биздин кичине мезгилибизде. Ошол жаш бала же өзү окутуп, же болбосо өзү окута албаган болсо сөзсүз түрдө бир чоңураак устаздарга алып барып, мына баламды сизге аманатка тапшырдым. Ошол баламдын мындайча айтканда бир тамашалашкандай бир мээси бар эле. Эти сиздики, сөөгү меники дегендейчи. Анан менин ошолунда атам тапшырган эки устазым бар. Бирөөсү өзүнүн эң кичине иниси Molla Absattar деп дамыла, биздин өзүбүздүн дамылабыз. Андан кийин Талбжан дамылада окудук. Менин биринчи устазым Молла Урустам дамыла болгон. Мен ал кишинин колунда биринчи тамга таанып, бир эки айча окугам. Андан кийин Талбжан дамылага ал киши мени алып барган. Талбжан дамылада окуп, андан кийин Молла Абсатар деген дамылага бардым. Биздин жаштарыбыз мына мешиттерди карасак толо да. Мисалы мына өткөндө дагы ушунчалык сүйүндүк. Ошол Абдышүр агай менен Чубак ажы ошол Москвага барганда дагы ошончолук Москванын эң чоң мечитиге батпай сыртка чыгып кетти. Бул жаштарыбыз бүгүнкү күнү исламга, динге суусаган. Анда биздин милдетибиз эмне дей турганбызсак, ошо суусаган инсандарга ошо суусаган нерсесини талабын бере билишибиз керек да. Ошондой илимге ээ болушубуз керек. Ал илимди дагы алууда жаңы жогоруда айтканыбыздай Кудайдан коркуу таква жолу менен аракет кылышыбыз керек да. Ошо эгерде биз таква жолу менен илим албай турган болсок, ал илим бизге эч кандай бир пайда бербейт. Сабырдуулук, бардык нерседе сабырдуулук керек да. Имандын жарымы сабырдуулук дейт. Илим алуу өтө оор. Баягы элибизде да айтат, ийне менен кудук казгандай дейт. Илимди, мисалы башка нерселерде бир башка иштер бүтпөй атса, элди чакырып, ашар кылып бүтүрүп алса болот. Мисалы бирөө чөбүн орой албай атса, элди чакырып ашар кылып бүтүрүп алса болот. Бирок илимди эч кандай ашар жолу менен бүтүрө албайсың да. Өзүң гана окушуң керек, өзүң гана аракет кылышың керек. Буга баягы талыкпаган эмгек керек.
өтө кайрат керек. Ата энеси дагы ушу илимди сыйлаган, ошо баласын колдогон адамдар болуш керек. Анан мугалим дагы чын ниетинен сабак берген болуш керек. Эми 3 адамга байланыштуу болот да. Биринчи окуучунун өзүнө, анан ата энесине, анан окуткан мугалимдерине, устаздарына да. Мугалим менен ошол студент шерик дейт илимде. Экөө шерик болот. Мугалим канчалык сабакты жакшы берсе дагы, бирок студенттен аракет болбосо, ыклас болбосо илим жукпайт. Эгер студент аябай жакшы аракет кылып, бирок мугалими да канча илимдүү болбосо, анда дагы болбойт да. Ошон үчүн студент менен мугалим шерик, соопту дагы шерик. Ошон үчүн мен буну окутуп, мен илимди кылып койдум деп милдет кылган дагы туура эмес. Илим отура турган мезгил эртең менен азыр 3-4 болот да, 3-4-төрдө алсаң, шомалдарда илим тарайт дейт. Биз дагы окуп жүргөнүбүздө 3-4-төрдө туруп алып, сабактарды кайталап, жаттамакчы дейт да. Шомалдарда туруп окусаңар, эң тынч болот, биринчиден, экинчиден илим тарай турган мезгил ошол убакыт болот да. Ошол hücre системасында ушул нерсе бар. Мисалы, мына устаздын ордубу, ошо устаздын ордуга устазыбыз келишин алдын даярдайт элек, бирок бир адам барып отура албайт эле ошол жерде. Себеби устаздын өзүн жок, бирок устаздын ордуну да сыйлайт элек. Мен эми окууну бүткөнүмө көп жылдар болду да. Көп эле окуялар болду. Бирок мен дагы көп деле эстеп кала албадым. Себеби багы мен Моллаштар дамылада окуп жүргөнүмдө Моллаштар деген дамылада. Анан бир жолу ошол кишинин үйүндө бир жумада бир жолу бейшемби күнү кечинде бардык талабаларды, студенттерди чогултуп алып кечинде. Ошол жерде вааз кылчу да, вааз кылчу. Ошол жерде отуруп. Анан мен жаңы барганымда анча билбегенби, барып эле ошо дамыланын ордуна отуруп алыпмын да. Дамыланын пөстөктө отурат эле. Отуруп алган экен, балдар деп немеп барышты, бу жерге отурба, берге отурба деп. Мен эч нерсени түшүнбөпмүн, эмне болуп кетти деп чочуп кетипмин. Жаман жерге отуруп алдымбы депчи. Көрсө баягы устаздын Моллаштар дамыланын орду экен. Ошол жерде отурчу экен. А жерге студенттер, талаптар отурбайт экен эле да. Мен баягы билбестиктен отуруп алган экен. Анан ошону көп эстеп жүрдүм да, өнчө уялып. Эми ошо мурунку студенттер аябай кыскасы ыкластуу эле да. Устаздарын ушундай сыйлап, устаздары эшиктен чыгып кетип атканда, биз бөлмөдө отурганыбызда дамыл өтүп кетип атат деп ордуларынан туруп сый урмат көрсөтөт эле да. Дамыл көрбөсө дагы да. Эми ошондой илимди сыйлаган болсо, албетте студентке да илим жугат да. Эгер ким устазын сыйлабаса, ага да илим жукпайт. Ошон үчүн студенттер биринчи ошо устазын сыйлаш керек. Анан бирге окугандарын сыйласа, ошондо бир илимдүү болот деп ойлойм.